Жалал Абад шаарындагы аймактык башкармалыктарда санарип аймак тутумуна катталуучулардын кезеги акыркы күндөрү калыңдады. Себеби шаардагы мектеп, бала бакчаларда санарип тактама талап кылынууда. Ал эми Достук аймактык башкармалыгынын алдында тутумга катталуучулардын кезеги узун болгондуктан 2-3 күндөн бери тактама ала албай жүргөндөр арбын. Күнү бою кезеги жетпей жүргөн жарандар тейлөөгө нааразы. Keçede gelgem, ötüp jetpey kalgam. Bugün de turabıdan erteden sarı gelip. Geçe 416. yol yazılgan. Bugün 40. yol yazılgan. Dağıyam Tibet'te ötürüldüm. Hali 10 adam çıkalı gali dağılı. Pazar günü de gelgem. Oşanda 76. yol anda getip kaldım. O şey tiygen yok. Bunu yerde öteli gök bolota şaardık 300'e jetip kaldı. Ha bizdeki onday bölüp. Hem kaçam töt bilmiyorum. Öte tığın uşuğa bir usulayan tüzüp koysa jakşı olmak soğukta berdeki ertimen gelgenler var eken. Biz 3 günden beri geldiğimiz очередь жетпей атат. Keçe günü gelgenizde akırkı жолу 481 болып жазылдық. 290-га жетип токтоп калды уже. Saat 7'de жабышты да. Андан biz saat 8'ge чейин туруп, бүгүнкү күнгө очередке жазылдык эле. Бүгүн эртемен saat 8'de келсек, 6'da gelgenler turuşup kalışıp bizden birinciге. Biz 113'e жылып kaldık. Azır эми 40 kançaga жетиптир, biz hali turabыз. Эртеңге чейин мектепке справка алып келе деген, еще садиктен дагы сурап атышат. Справка керекти ошо алып келе деп атат. Ошо 28-ine чейин сурап койду. Анан кече келсек очередь болчу, очередь көп экен деп кетип калгам. Бүгүн келсем очередке турайын десем бүтүп калыптыр. Ошо бүгүн да күтүп турам, болсо эртең дагы келем да. Очередь тийбесе. Ошо санарип деп неме деп атат го, жанагы Бишкектен чыкпай каласыңар деп атат. Ошо гана учетко койгонбуз, ошо справка албай калыппыз да. Достук аймактык башкармалыгынан күнүнө 300 адамды тутумга каттоого үлгүрүп жатканын билдиришти. Мында 2 кызматкер иштейт. Алар каттоого жетишпей жардам берүү үчүн калаадагы мектептерден адистер чакырылган. Каттоо процесси бир топ убакытты алгандыктан кезек күткөндөрдүн саны көбөйгөн. Ар бир жаранды бул база каттаганда анын үйдөгү технический паспорту, үйүнө таандык документтер менен үй бүлө мүчөлөрүн каттап, аны ал жерге сактап, анан кийин аларга тактама чыгарабыз да. Чындыгында ушул жарандар ушул үйдө турат деп. Ошол ар бир адамдын бир 10-15 мүнөт, Россиян жарандары бар, алар да бул жерде окуйт. Ал Россиян жарандарын катташ бир аз кечеңирээк болот. Мисалы өзүбүздүн Кыргызстан жарандарын 15 мүнөттө же 10 мүнөттө каттасак, Россиян жараны 20 мүнөт ошого кезек узат. Бизде штат аз. Санарип тактама жарандын өзүнүн үй бүлөсүнүн курамын, турак жайын, чарбасы жөнүндөгү маалыматтарды камтыган тактама. Жыл аягына чейин Жалал Абад шаарында санарип аймак тутумуна каттоо иштери 80%га бүткөрүп тапшырылган. Мындан улам жергиликтүү бийлик билим берүү бөлүмү менен макулдашып, санарип тактама талап кыла баштаган. Биз ушундай мектептерден сурандык. Себеби ата-эне бала түртөт экен да, сөзсүз барып багы тактама алыш үчүн ата-эне өзү чыгынып барып ал маселени чечпейт. Качан өзүнө керек болгондо гана келет да. Ошон үчүн бир эмеси ата-энелер сентябрда эле тапшыра турган электрондук тактаманы бүгүнкү күндө ушул ар бир жаран өзүнүн балдары боюнча ушул жашагандыгы тууралуу, үй бүлө тууралуу электрондук тактама алуу шарт деп койгон. Жалал Абад шаарынын калкы 2023 жылдын август айына чейин толук каттоодон өтүшү керек. Санарип Кыргызстан жол картасы 2029 жылдан 2023 жылга чейин иштелип чыккан. Жыйынтыгында жарандар бир топ жеңилдиктерге ээ болуп, түндүк системасы аркылуу 11 тактаманы онлайн ала алат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.